Баткен облусунда бир катар кадрдык өзгөрүүлөр болду. Субаналиев Өмүрбек Исакович өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Өкмөттүн аппараттын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдиргендей, тийиштүү буйрукка премьер-министр Улукбек Марипов кол койгон. Ошондой эле өкмөттүн Баткен облусунда өкүлүнүн биринчи орун басары Жаркынбек Максутов ээлеген кызматынан бошотулуп, анын ордуна Марип Тулаев келди. Жана Баткен районунун акими Каламбек Маркаев берген арыздын негизинде кызматтан кетип, анын ордуна Баткен районунун акими болуп Акылбек Орозов дайындалды. Эми элдин баары эле азыр түшүнүп атат, что Баткен областында эң өйгө чоң маселелердин бири бул чек ара маселеси. Ошо чек ара маселеси боюнча көп жылдан бери жанагындай оор жылышуулар болуп атат. Ошонун баардыгын бир нукка салыш керек. Ошон үчүн бүгүнкү күндө премьер-министр дагы, президент дагы ошондой маселелерди кечээ талкууладык. Кудай буйруса, ошонун негизинде иштейбиз. Бул деген биринчиден бизге ынтымак керек, Кыргызстанга, кошуна мамлекеттерге дагы. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз колдон келишинче бүт баардыгын мыйзам чегинде жумушту алып барабыз. Салам медиа, Баткен.